Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү мекен таануу сабагын баштасак. Бул сабакта жаңы тема менен таанышабыз. Ал төмөнгүчө аталат: картадагы тарых. Бизди кызыктырган доорго туура туш болуу үчүн тарыхый так мезгилден тышкары биз багыт алган жерди да жакшы билишибиз керек. Бул иште бизге тарыхый карталар жардам берет. Карталар географиялык жана тарыхый болуп экиге бөлүнөт. Төмөнкүдө географиялык карта көрсөтүлгөн. Тарыхый карталар шарттуу белгилердин жардамы менен бизге мамлекеттердин аймактары, салгылашуулар болгон жерлер, соода жолдорунун багыты, адамдардын миграциясы жана башкалар жөнүндө айтып берет. Тарыхтын өнүгүшү менен тарыхый карталар андагы белгилер да өзгөрүп турат. Төмөнкү сүрөттө тарыхый карта чагылдырылган. Тарыхый картаны окуй билүү керек. Ал үчүн төмөнкүлөрдү эске тутуу шарт. Мамлекеттердин аймагы картада ар дайым так аныкталган тарыхый мезгилдеги абалын көрсөтөт. Анткени чек аралар согуштардын, келишимдердин натыйжасында өзгөрүп турат. Картадагы түстөр мамлекеттердин жана кошулган аймактардын чек араларын белгилөө үчүн пайдаланылат. Төмөнкү бурчуна картанын чечмелөөсү берилип, анда картадагы бардык белгилөөлөр көрсөтүлөт. Картада түндүк дайыма жогору жагында. Картаны карайбыз. Түндүк дайыма жогору жагында болот. Ал эми түштүк төмөндө, чыгыш оңдо, батышы солдо. Шаарлардын жана өлкөлөрдүн аталыштары картада сүрөттөлгөн мезгилине жараша берилет. Тарыхый картаны жакшы талдай билүү силердин өткөн мезгилди үйрөнүшүңөргө жардам берет. Үйгө тапшырма: тарыхый жана географиялык карталарды окуу үчүн кандай эрежелерди билүү керек? Ушул суроого жооп бергиле.